Салам достор, коллегалар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн вторник, 19 октябрь. Жумушту Кудай буйрса баштадым. Так, на линияны базабыз мына. Менде көрдүңөрбү? Активность приоритет -1 болуп турат. Потому что 10 балл алып койду. 2 саатка регистрация болбогон үчүн. Вот, ну, вот заказ бердим ага. Так, 10 мүнөттүк заказ экен, по району эле. 1,9 коэффициент менен берди. Все, кеттик анда заказга жөнөдүк. Эшикте суук. Уже кыш жакындап калды, мына +2 градус болуп калды. Машина кир, машинанын жуганга деле азыр настроение жок, желание деле жок. Ошон үчүн иштеп жүрөм, азыр обедте жүрүм, Кудай буйрса машинаны. Машинаң таза болсо, өзүңө приятный, клиенттерге да приятный дегендей. Так, достор, мына тиги заказды жеткирдим. Экинчи заказ алдым, азыр экинчи заказга келдим. Бул 8 мүнөттүк жерге барат экен, 3 километр жергечи. Жакшы да мондай подъездин жазып койсо. Мына подъезд номер 3 деп турат, мына мондай. Подъездге келип күтүп турасың подъездин астындачы. Удобный. Тиги биринчи заказым 344 рубль болду, мына. Көрдүңөрбү? Комиссияны көргөзөйүн. Мына комиссия почти 24%, 80 рубль болуптур. Яндекстин комиссиясы, таксопарктын комиссиясы 3%, 10 рубль болгон. Өзүмө 250 рубль калат экен. Бир заказдан 344 рубльдик заказдан 12 мүнөттө жеткирдим. Вот. Так, достор, саат 10:30 болду. Мен болсо экинчи заказымды жеткирдим жаңы эле. 200 рубль болду. Вот. Кеч туруп калсаң ушундай болот да, жумуштан кур каласың. Ошон үчүн эртерээк чыгыш керек да, саат 6:30 чыгыш керек. Бул жумушкачы таксиде иштегендер билет негизи. Эрте туруш керек, эрте жумушка чыгыш керек. Болбой эле уйкуну жакшы көрүп жүрүп, өмүрүң уйку менен өтүп кетет, ушинтип. Саат 1 болду, 3-чү заказды эме кылдым. 1273 рубльдик заказды 2 сааттан ашыгыраак убакытта жеткирдим. Вообще. Так, азыр көргөзөйүн да буну. Вот. 2 саат. Саат 10:50 алгам. Саат 10:50 алгам. Так, 10:50. Вот. 10:50 алгам. Саат 1-де жеткирдим. 1273 рубль болду. Ал жактан комиссия 320, почти 950 эле калат экен өзүмө. 2 саатта. Вот такие пироги. Так, кийинки заказды жеткирдим. 20 мүнөттө алып келдим. 439 рубль болду. Достор, саат 14:40 болду. Мен заказды алып келдим. 600 рубль болду. Жумушту улантабыз. 7:50 болду. Заказды жеткирдим, бир заказды. 125 рубльга. Жамгыр жаап атат эшикте. Саат 8-ден 11 мүнөт өттү. Заказды жеткирип келдим, мына 220 рубльга. И сразу эле следующий заказ берди. 13 мүнөттүк жерге барат экен, по району эле. Жакшы болду. Саат 8:40 болду, саат 240 рубль алып келдим, клиент. По району эле жүрөм иштеп. Ушундай мелкий заказдарды кылып эле. Так, бонусту выполнять этиш керек, Кудай буйрса. 103 заказ калыптыр. 111 заказ берген. Бир неделяга бонус 8200 рубль.
25 октябрга чейин. Уже 8 заказ кылып турам, бүгүн башталды да. Саат 9-дан 18 мүнөт өттү. Заказды жеткирдим, ровно жарым саатта 800 рубль болду. Кудай буйрса жумуш жакшы эле. Так. И сразу заказ бердим ага. Канча мүнөттүк, 15 мүнөттүк заказ экен. Нормально болду. Кудай буйрса жакшы. 9:38 болду. Да бир заказды жеткирдим, 267 рубль болду. Все, улантып баштайбыз жумушту. 10:30 болду. 514 рубльга заказ алып келдим центрден. Где-то бир 15 мүнөттө келдим окшойт. Коэффициент күйүп атат. Эшикте погода мындай. Жигиттер, саат 11:30 болду. Жарым саатта заказ алып келдим. 925 рубльга. Все. Кудай буйрса бүгүн 5300 рубль иштептирмин. Таза Яндекстин комиссиясынан тышкары. Яндекстин комиссиясы болсо 1737 рубль болуптур, 24%. И таксопарктын комиссиясы 2,9% болуптур, 210 рубль. 168 километр жүрүптүрмөн. Ошондо грязный 7255, чистый 5307 рубль. Бул суммадан кемитебиз, бензинге 1000 рубль, тамак ашка где-то 500 рубльдай, и аренданын акчасын. Ошондо канча акча калат? Өзүңөр эсептеп көргүлө жигиттер. Ошо үйгө кирип салайын эми.